Кутманга чардактуу теле көрүүчүлөр, Музлайф Оводо сиздер менен чогуу түз эфир менен биргеликте бүгүн жакшы бир эфирдин алкагында интервью курганы даярбыз. Балким бүгүн жумуштан чарчап келген, же болбосо кандайдыр бир чоң бакубат жумуштарды аткарып келип бир жер жазып отурган, дасторкон четинде болгон болсо, же болбосо кандайдыр бир жумуштар менен айтор үйгө чогулган жалпы бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөргө кутман кеч. Бүгүн Борбор калабызда жамгыр жаап бир аз суук, жылуу кийиниңиздер, ооруп калбаңыздар. Акыркы учурларда сыркоолоп калгандардын дагы саны аз эмес. Аны менен катар биз студиябызга келген жылдыздуу үй бүлөнү тааныштырганга даярбыз. Урмат Токонбаев жана Диана же көптөр тааныган Салидинас студиябызда. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Кош келдиңиздер. Кош келдик. Бир аз чарчап калгандайсыздар. Бул сезонго жараша жакшы эле, баары жакшы эле. Сонун. Эми студиябызда бул жакта көптөн бери келе элексиздер. Чындыгында. Чын айтсам, Союз тарагандан бери жолуга элекпиз деген. Кандай жаңылыктарыңыздар бар? Эмне менен бөлүшөсүздөр? Чыгармачылык тууралуу сүйлөшөлү. Бүгүн жанр кандай десек, үйдөгүдөй. Шашпай. Онда отурсуз. Каалаганда, кааласаңыз жатып алыңыз. Жер жазып бир кенен сүйлөшөлү. Урмат мырза. Эң биринчиден баарыңыздарга ассаламу алейкум. Ушундай кереметтүү алтындай болгон күз да келип калыптыр. Күз мезгилинде ушу ар бир адам мындай романтикалуу образда болот экен да. Кээ бир адамдар ушу жай бою өлү кыймылдап, өлү монтип иш аракетинде, монтип эс алып, монтип чачырап турган мезгилде, монтип бир аз суук түшкөндөн кийин, монтип айлана чөйрө мындай кадимкидей мындай романтизация сонун болуп келет экен да, мындай кооздонуп эле, көздөр жаркылдап, анан ушу жан дүйнөсү ичи дагы монтип. Анан сиз да ойлоп атпайсызбы, чарчадыңар депчи. Биз негизи ошо рахаттанып, ошол турган кезде кайф менен. Анан негизи ошо жаңылыктар негизи жаңылыктар көп, бирок айта кетчү, жок. Айтпайбыз деген эмне? Мындай четтерин акырындан чыгарып кое берели. Бар жакшы, ошо азыркы учурда үй бүлөнүн рахаты менен дагы да аябай кыйын экен да. Үй бүлөлүү болуу, үй бүлөнү куруш, анан үй бүлөгө жоопкерчиликтүү дагы болуучу. Ооба. Ошону чыгармачылык менен экөөнү бириктирип алып келиш өтө кыйын экен да. Ошондуктан азыр ошол биздин ошондой мезгил болуп гармониябызды өчүрбөй ошентип алып жүрөбүз да азырчы. Негизи үйдө ким эрке? Экөөңүздөрдүн кимиңиздер эркесиздер? Негизи аял киши эрке болот дейчү. Ошо бирок. Жок, мен эркелем. Эркелесиз. Мен үй бүлөдө дайыма айым каалаганын кылат, каалаган Сиз биринчи тарынат. Кылбаса да жаман болот дегендей. Биринчи тарынат Салидинас. Урушту баштайт, анан сиз кечирим сурайсыз, адаттагыдай эле. Мен көп деле тарынбайм, бирок тарынычым бат эле тарайт да, бирок тарына берем мындай. Ушундай адат бар. Керемет. Салидинас, сиз кандайсыз, кандай жүрөсүз? Сизден дагы бөлүшөлү бир. Сиз дагы романтикага бөлүнүп турган учуруңуз болсо керек. Мага негизи Урмат мындай сырттан мындай аябай романтикага жакын мырза көрүнөт да. Баягы сюрпризтерди жасап, жакшы сөздөрдөн айтып, мындай кыздардын көңүлүн ала берген дегендейчи анан. Рахмат, мен азыркы учурда эң башкысы бул балалуу болгондон кийинки сезимдер. Эми мына бир жаштан өтүп калды, Бир жаштан өтүп, 1 жарым болуп, эми мындай бала бакчага бара турган мезгил болуп атат да. Эми мындай, эми өзүң жашооң өзүң ула деп ушундай маалга келдик. Мама в декрете болуп жүрдүңүз да болчу. Жүрдүм, эми ошо буюрса жумушка акырындан келип жатам. Ишке ашпаган нерсе. Буга чейин негизи убакыт болдубу чыгармачылыкка? Чыгып жүрдүңүздөр сахнага, бирок толуккандуу аракеттенбедиңиз окшойт го, э? Жок, бул толуккандуу сиз айткандай аракеттенген жокпуз. Анткени бул маалда дагы жетишпейт экенсиң, кичинекей бала коңдоп, ары бери мынтип калат экенсиң да, анан бир аз тоскоол болот экен. Ошондуктан кандай десем, азыр көбүнчө ошо соц тармак жакшы өрчүп атпайбы? Ошол жакка көп оогуп кеттим десем болот. Өзүмдүн бүт Instagram баракчама, өзүмдүн социалдык барактарыма мындай көбүрөөк басым жасап калдым да. Анткени мен үйдөмүн. Өзүмдү ошол күнүмдүк турмушумду, балким ошол күнүмдүк нерселеримди көрсөткөндө элдер ошого кызыга баштады десем болот да. Ошондой учур болуп атат азыркы учурда. Сиз эле түшүнсөңүз керек. Романтика. Ооба, түшүнөбүз албетте. Урмат, мен мындай суроо бергим келип атат да. Сиз
сизгечи сиз буга чейин эми кенен жүрдүңүз, бойдок жүрдүңүз, анан Кудай буйруп үйлөндүңүздөр экөөңүздөр, анан бала пайда болду. Балалуу болгондогу баягы кыйынчылыктарды кандай жеңдиңиз, ошол тууралуу айтыңызчы. Негизирээк баягы эми кечинде бала ыйлайт, башка болот, караш керек болот. Анан сиздер анын үстүнө чыгармачыл адамсыздар. Анан сахнага чыгыш керек, башка болот. Анан баланы бир кезде урмат карап калып, бир кезде солидность карап калып. Ошол тууралуу бир аз айтып өтүңүздөрчү. Мындай кыйналсаңыздар керек, жакшы эле. Албетте кыйналдык. Мындай жаңы жылдык съемкалар болуп калды. Анда 8 ай, ушундай 7 ай болуп калган болчу балабыз. Бирок аракет кылдык, баары бир кандайдыр бир эфирлерге барып жетишип аттык. Бирөөбүз карай калып, бирөөбүз барсак урмат карай калып, ушундай болот да. Азыр деле ошондой. Анткени мен мисалы бир жака барардын алдын буга айтам, бир 2 саат карап турасың, мен тияка барам деп барам. 2 саат дейт эле. Эми өзүнүн атасы болгондон кийин бул дагы милдеттүү деп ойлойм. Анан ушул сөз аябай жүрүп өзүңдүн балаң го. Баары эле атасы милдеттүү деп ойлойм. Анан кийин карайсың деп туруп эле кетип калган болду. Айтканга жетишип калып атат. Силер да ошентип эле комиссиялар көп болуп кетти, жана болуша тургандар. Урмат баланы карап калганда эмне кыласыз? Кепте уктатыш керек болот. Эми баягы өзүңдүн балаң ооба, бирок анан болбой эле ыйлай берген учурлар болот да. Баягы энесине берсең дароо басылып калат да. Анысы бар ооба. Ошол учурларда эмне кыласыз? Снотворный берип уктатып аласыз, эмне кыласыз? Жок, мындай ойлонуп көрсө ал деле эме да. Кызыгат да бир нерсегечи. Анан эгерде өзүң да ошол кичинекей баланын образына кирсең, ай буй, ынтып эле бир нерсе карасаң мен мындай кылып атам деп, муну көрсөтүп атам деп ошол жерден ага келип бойтойп карап отуруп. Алардын тилинде сүйлөшүп. Анын ошо көңүл бурат, анан деп анан акырын отвлекать этем, акырын эме көңүлүм башка жака ойноп туруп, анан мультфильмдерди коюп берем, анан ушинтип сыртка чыгабыз. Эми сонунда кадимкидей, бирок кадимкидей ошондой болсо деле, жакшы болотсо деле, анан монтебиз да, качан келесиң? Вроде нормально, ты справляешься, анан туруп келбейсиң, эртерээк үйгөңбү? 2 саат концерт бере караганда баланы караган кыйыныраак болуш керек, же жеңилби? Же сиз баласаксызбы? Жок, мен жеңил деп да айта албайм, кыйын деп да айта албайм да. Бирок концерт берүү көбүнчө эмемде да. Эргүү берет. Көбүнчө мен жан дүйнөмдө да концерт берүүчү. Мындай анткени мен азыр сагынып турган учурум болуш керек. Ошо көптөн бери ошо сценага чыга элегим үчүн азыркы оюм ошо. Көптөн бери ошо азыр көбүнчө ошо атасы, баласы деген ролдо болуп атам да. Ал ролдон эметкенден кийин азыр ошол мен эмем концерт, сценадан өзүмдү кандай элдерге, көрөрмандарга ошо эмоцияларды, ошо ырларды айтып берип, жеткирип, ошол азыр бир аз эмемде болуп атат. Ошого сусап атасыз. Ошол керек болчу экен. Азыр бир аз бошоп, ошону баштап атсаңыздар керек эми. Бир аз чоңоюп калды бала канча дагы. Анан бала бакчага бара баштайт. Аны менен катар чыгармачылыкка көбүрөөк убакыт бере аласыздар. Анан Солидность мен мындай суроо бергим келип турат. Күйөөгө тийгенде күйөөң сага баладай эле болуп калат деп айтышат да көп апалар, байкелерчи. Ошол образга кире элекпи, же кирип кеттиби? Эми кандай десем, балким ошондой айтылган туура деп ойлойм. Эми ошондой болушу мүмкүн, бирок аябай деле прям бала болуп эме болуп кетпейт. Просто эми буну деле карап, кийимин карап, түздөп, чыгып баратканда кийимдерин тазалап дегендей, ушул нерсени эми балага деле жасайсың да, ошондой эле нерселер. Туура эле экен да демек. Ооба, туура эле. Эми үй бүлөнүн темасын кыштайтты бүтүрүп коелучу. Мага аябай кызык болуп атат да, чыгармачыл адамдардын үй бүлөсү менен. Эми мындай чыгармачылык болбой туруп деле үй бүлөнү караган аябай кыйын да. Үй бүлөгө салым жасаган. Бул кадимкидей жумуш деп эле эсептейм да үй бүлөнүчү. Анан эме элестетиңиз, сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз бар болчу, Урматтын өзүнүн чыгармачылыгы бар болчу. Анан жүрдүңүздөр и в один момент чогулуп туруп эле баягы бойдок жүргөн, бош жүргөн убактыңыздар кыскарды да кадимкидейчи. Анан көчөдө Урмат мурдагыдай 12-1 чейин жүрө албай калды, үйгө эртерээк келиш керек болуп калды. Айтор, ошол компромисстерден кантип өттүңүздөр? Айтыңыздарчы. Сонун суроо болду. Чынын айтсам, бул негизи конфиденциально да. Айтылбайт. Кымбатыраак болуп кетет экен бияк жакта. Сүйлөшөлү да. Анткени көбүнчөлөр ушуну таба албай жүрүшөт да азырчы. Тамаша, бул эң башкы сүйүү кармайт. Анан ишеним. Эгерде
сен өзүң түбөлүктүү жарыңа ишенип жатсаң албетте. Эгерде ишенбесең анда болот да ортодо мындай жанакы чыр чатактар. Бирок мен аябай өзүм ошо хоббилерим көп да, анан хоббим арасында футбол, бильярд, анан эме бар. Не бар эле? Футбол, бильярд. Ошол эле экен. Анан көбүнчө ошол тааныштарым, досторум, анан кечки маалдарда ойноп калабыз да. Бильярдчы. Анан ошол убакытта анан Диана деле эптеп көндү, бирок иногда ошо кээде ошентип бильярдка барып ойноп калабыз. Анан көнүп атып урушуп келатып эле эптеп көндү. Көндүрүп койду ошо. Көндүрүп койдум. Ошо бирок ошо конфиденциально. Ошондон бери бильярд калды. Кыскарды. Жүрөгүмдө. Жүрөгүмдө. Сиз кандай курмандыкка бардыңыз, Алинас? Эми барына чыдап эле келесиң да, башка эчтеке кыла албайсың. Түшүндүңүз урмат, мырзалар ар дайым күнөөлүү болушат. Анда бир эме бар. Кыскартма бар бияктачы. Биз ошо сиз айткандай эле чыгармачыл үй бүлө болуп атабыз да. Чыгармачыл үй бүлөдө аябай мындай тонкостьтар болот экен да. Мындай выступлениялар көп болот. Анан айлана чөйрөңдө дагы көбүнчө сенден көбүрөөк нерсе күтүшөт. Бир жерде чакырылыш болот, ошол жерде сен обязательно дайыма күтөт да. Же да бир мероприятие болуп калабы, же да бир той чыпыр болуп калабы, дайыма биз ошол жерде болушубуз керек да. Анан биздин дагы ошо айлана чөйрөбүздө көбүнчө чыгармачылык адамдар өтө аз да. Менин чөйрөмдө көбүнчө баардыгы тең. Эч ким жок дебейсиз. Гастарбайт мындай. Ар бир өзүнүн эмеси алеги менен да, бирок ошолор менен кызыктуу да. Анан алар мени аябай түшүнөт да. Анан мисалы үчүн азыр баланы ким карап атпайсыздар? Баланы мен жакын досум азыр. Ассаламу алейкум азыр. Айтып калсаң, түз эфирди карап тур депчи. Эрадил досубуз кайттым, мен mesela бигимот алып берем. Бигимот алып берем, мен баламды карап турасың, монтип мен компромисске түшүпчү. Ошондой учурлар көп болот. Эгерде чыгармачыл адамдар деле тааныш болуп, жаныбызда чөйрөбүздө көп болсо, алар деле бошой калышы мүмкүн да. Именно ошол убакытта, ошол моментте, когда биз неме ырдап келейик деген учурларда, тигилер бош болуп калган моментте уже пайдаланып кетип туруп, бири-бирибизди куткарып. Досуңуз урмат чалып атат дегенде, бала карап керек экен деп эле түшүнөт экен да анда. Бильярд болушу мүмкүн эмес депчи. Бильярд болушу мүмкүн эмес. Сонун чындыгында үй бүлө куруу бул керемет. Сиздерди шоу бизнес чөйрөсүндөгү баягы үлгүлүү, бактылуу үй бүлөлөр деп сырттан билебиз. Ооба баягы казан аяк кагышат, учурлар болот, татаалыктар болот, бирок ошонун чогуу жеңип өтүп кеткен, бул ошол сүйүүнүн эң чоң туу чокусу деп ишенебиз. Анан убакыттан пайдаланып жалпы кыргыз эли сиздерге ыраазычылык билдирет болуш керек. Чындыгында бул кыйын, оңой эмес. Чыгармачылыкты дагы үй бүлөнү дагы алып кетүү көз тийбесин. Эми чыгармачылыкка келели. Бала буйруса чоңоюп калды. Акырындан чыгармачылыкка киресиздер. Эми горизонтто кандай пландар бар? Эмне кылсак деп атат. Анан баягы чыгармачылык кечелер популярдуу болуп атпайбы акыркы учурларда? Ошол пландар барбы? Негизи бар. Мен бир моментте өзүм түшүнбөй калгам да. Вроде бы жүрөм чыгармачылыкта, ырдап жүрөм, ушундай бир учурларда чыгып жүрөм, бирок ошонун мындай суусабай уже тарап баратканда өзүм да кыймылдабайчы. Азыркы учурда аябай мындай топтолуп келип, бир эмеме тоо чукусуна келди да. Азыр мындай кадимкидей мындай өзүмүн жазбасам деле график боюнча, смета боюнча бар да мээмдечи эмнелерди биринчи чыгарам. Бүт ошо порядок менен турат. Анан негизги эле ошо эң биринчи мечта дейт го. Ошо кыял. Ошо кыялды коротпош керек экен, кыялды жоготпош керек экен. Ошо кичинекей кезимден бери кыялым бар, ошо мировой дүйнөлүк деңгээлдеги тур концерт бериш керек да. Бул өтө кыйын да. Мировой. СНГ дагы күчтүү. Кыргызстан ичинде да күчтүү. Центральный Азия деле күчтүү, бирок мировой это бул жада калса невозможно дегенде да. Бирок ошо кыялга жетиш керек да. Ошо кыялга кантип жетебиз? Ошо күндөн уламдан ойлонуп берем. Мен могу ырды чыгарсам анда мен ошо тарап менен эле кетип каламбы депчи. Анан ошентип репертуарларды тизип отурабыз да. Азыркы учурдачы. Бирок жакшы чыгармалар бар, кызыктуу. Ошо Диана экөөбүз менен сольный дагы ырларыбыз бар, мындай
элге жага турган мындай сезип атам да, мындай акырын тийип коюп мындай изюминкалар менен чыгармалар бар. Катуу буулугуп турсуз, урмат. Сонун урматтуу азыр уга алдык да. Аябай буулугуп калган экен, сонун сүйлөп берди пландар тууралуучу. Сарина, сизде кандай ойлор бар? Ооба, чогуу ойлоносуздар, чогуу план кыласыздар, эми балким өзүңүздө дагы бир идеялар болот чыгар. Пландар деген на то и планы, чтоб строить, да, жазып алган пландарым бар. Оюмда да толтура пландар бар, анын баары кандай десем, айымдарга мындай ойуна канча миллион план келет го дейм. Ошолордун арасынан прям точно деген пландар эле бул там дептерге жазылып калат. Ошолорду буюрса ишке ашырып жаткан учурум. Азыркы учурда ушу айтып атпайм, балам эми садикке барып баштаса, уже мен дагы кандайдыр бир бөлүгүн уже жакынкы арада уже жазап көрөсүздөр деген ойдомун. Азыр бир чыгарма барбы үстүнөн иштеп жаткан же идея ушуну баштайбыз деген? Менде бар. Бул жеке автордук. Бул жеке сольный. Өзүңүздүкү, э? Бунуку да бар, меники да бар. Урматтыкы да бар. Экөөңүздөр атаандашып аткан экенсиздер да анда, Атаандашуу бири-бирине өчүп билбейт экен, ошол керек экен. Ооба, ак атаандашуу бул чындыгында баягы өсүүгө жардам берет. Сонун, анда чыгарма ырдап бериңиздер, мүмкүн болсо экөөңүздөр дуэт менен, э? Кайсыл? Fly me to the moon. Давай. Анда Нерсе, келиңиздер. Fly me to the moon болсун, э? Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all the long for all I worship and adore. In other words, Please be true. in other words, I love you. Not a lie. in other words, please be true. Please be true. In other words, In other words, in other words, I love you. Вау! Браво! Сүйлөшпөйлөр да деле отураш керек да силерде негизичи. Сонун. Менде бир суроо пайда болду дароо элечи. Чыгарма тандоодо ким биринчи сунуш кылат? Кел ушуну ырда эле деп. Мен. Сиз, э? Келесиз. Салина. сразу отказ кетет. Жок, Анткени мен сурап көргөм да 2-3 жолу. Эмне менден сурап мен билбейм мындай. Мен толтура вариант айтып салам да. Паника болуп, Эч айттым, нерсеси ошол жакпай үчүн. калса анан уже өзү тандайт. Акыркы дуэтиңиздер жаным. Жок. Ал ортодон чыкты беле. Жаным бул качанкы жыл кавер болду ошондо. Акыркы ырыбыз балама болду. Балама деген чыгарманы ырдап чыктык. Кавер болуп болот. атат. Мага жаным кызык болуп атат. Ошону ким сунуштады мисалы? Жанымды Диана сунуштаган. Кайда баратып, не болуп идея пайда болду? Эми жаным ал кандай десем, азыркы учурда бардык эле кандай десем, ырга кызыккан адамдар кавер ырдайтчы. Биз дагы ошол жөн эле телефонго кавер тартып, анда студент мал болчук да. Ырды жактырып болуп Ооба, анда жаңы эле угуп, Ошондо ыр жаңы чыккан болчу. жаңы чыгып, Диана угуп, мен ал ырды билбейм. Келе эле монурдайлычы деп. үйрөтүп, ошол жерде бул ойноп, анан кавер тартып калганбыз да. Анан үстүнөн биз иштейли, ыр кылып чыгаралы деп, анан ушундай идея менен келген. Анткени биз билген эмеспиз, ал видеобуз ОМКСке тарап, бүт жерге тараган болчу.
көрүүчү просмотрлордун активи көбөйүп кетиптир, өсүп кетиптир. ооба, чындыгында ушундай болду. Ошондон кийин кавер тартайлы деп Эрлан Байке, Эрлан Андашевден уруксат сурап, анан кийин ырдап калганбыз. Профессионалдуу түрдө кавер кылып Чалып турадыңыздар. Ооба. Негизи сураш керек болуш ошентип чалып. негизи сураш керек. Эгер кандай десем, Эгерде ыр эми жаңы хит болуп атса, сураш керек да. элге жагып аткан үчүн дагы сураган бирок болчу. сурап коюу Бул сый урмат катарында сурап коюбу ошондой. же мыйзам түрүндө? Мыйзам түрүндө деле болушу мүмкүн, эгерде сеники чындыгында профессионалдуу Жок, бул түрдө. общий айтып атат. Чында сураш керек. Сурап, эме кылып, кандайдыр бир, кандай десем, авторский права деген бар да. Ошол нерсени баары сурап коюш керек. Кийин сен аны YouTube'га же соц тармакка киргизгенде андан мындай жалап келбеш үчүн да. Өзүң деле мындайдан биз деле ой эметебиз да, ойлонуп изилдеп, чыгармачылык адамдардын арасынан кимдер менен жакшы катташабыз, кимдер менен жакшы болот мындай. Катташкандардан сурабайсыңар деле. Ошондой деле болуп калат да мындай. Биз ырдап койдук деп деле койсок болот. А эгерде өзүң деле билесиң да кайсырды ырдап атасың, кайсырды ырдайын деп жатасың, анан бул адамдан сурап коюш керек экен дегенде. Жок, андай деле эмес. Кавер деген өзү бул жалпы кандай десем, ырды өзүңдүн, кандай десем, өзүңдүн башкача аткарууң да. Кавер деген на то и кавер. Андан уруксат сурап кереги жок да, мисалы каверди ырдаганда. Ооба, бирок эгерде профессионалдуу түрдө ырдап чыгарам деп. Кетчилеңер азыр. Сен эми общий айтып атасың да, мен деле айтып атам. Айтабай жаным. Ай, сонун. Мен эми сиздерге баягы романтикалуу бир оюн даярдагам да. Ошону айтам, экөөңөр уруш кеткендер бул жерде. Азыр кими сутат, кими сыканат. Сонун. Эми ошол оюнга бир аз подводка кылалы. Экөөңүздөр баягы конкурстун алкагында биринчи сезимдер пайда болду да. Ошол ошурларда, анан мисалы Урмат мырза, сиз Солидарностьты көргөндө, Диананы көргөндө, баягы Корей сериалдарында бар го, бир жүрүн көрүп калганда слоумо болуп, анан музыка жайлап айтор. Ошол алгачкы сезимдериңиз кандай болду? Эмнесин жактырдыңыз? Бул суроого негизи меники бир заматта мондай болгон эмес болчу да. Бул келип ортодо болгон. Анткени биз биринчи аябай жакшы дос болдук. Одногруппниктербиз да. Чогуу окудук, аябай жакшы дос болуп, бири-бирибиздин бүт нерсебизди билебиз. Жана калса жигиттерин билем. Мен сүйлөшкөн кыздарымды билет. Ушинтип толку болуп, каткырып эле бир маршруткада келип үйгө чейин жакыныраак почти жашачык да. Мен дальше кетем. Ушинтип күлүп чайнап эле өтүп кетерчик. Романтический болот. Анан кийин мынтип айтып берейин. Режиссерлор өсөтө күчтүү. Анан кийин негизи ошентип уламдан өтүп турган кызгануу өтөт экен да. Кызгануу пайда болгондон кийин анан өзүмдү кайсыл бакыт, кайсыл самаат деппи? Кайдымкидей башка досторуң деле мынтип көз салып атканын байкап каласың да. Анан жок, кой этпей. Эмне болду деген, биз экөөбүз сүйлөшүп атабыз деп айтып алгам да. Ошондон кийин өзүмдү ошол татып. Бирок сүйлөшө элексиңер. Официалдуу сунуш болгон эмес. Мен бул даже билбей атам. Ошентип отуруп анан өрчүп кетти. Менин эмем келди да, энергетикам менен болуп кетти да. Анткени мен оюмда уже сүйлөшүп атабыз да. Бирок демек сиз буга чейин эле жакшы көрүп жүргөн экенсиз да, айта албай жүргөн. Балким. Ошол учурда сиз кандай ой болду сизде? Экөөбүз сүйлөшүп атабыз дегенде. Урмат айткандай эле, бул кандай десем, бир кандай убакыттын ичинде билинген сезимдер болду да. Это прям корейский сериал. Ооба, кино тартса болот. Прям драма тартса болот да. Мен да бир күнү сценарий кылып жазып берем, эгер сурасаңар десең. Ооба. Чынын айтсам, бул мындай айта албаган сезим го дейм. Мындай бир убакытта билип, анан кийин ошол маалда дагы чынында сезимди мен ошол чындап эле жакшы көрүп атамбы же жакшы көрбөй атам деген нерселер болгон да. Ошол нерсе сүйүү деп ойлойм. Урмат, сизге баягы экөөбүз сүйлөшүп атабыз деген учурда сиз ошол учурда Урматты жакшы көргөнсүз, жакшы көрүп жүрсүз ошол эле. Ошону мен өзүм билбей жүрдүм. Ошолду билбейсиз, билбей жүрдүм. Ошондо кандай ой келди биринчи? Экөөбүз сүйлөшүп атабызбы деген сезимдердин артынан? Чынын айтсам, ошо билбейм. Эмне деп айтышты да билбейм, анткени бул баары бир сезимди айтып бере алгыс нерсе да. Анан мейли, кайсыл учурдан баштап чындыгында Урматты сүйөрүңүздү билдиңиз? Урушуп кетчилер азыр. Ошол именно бул эмес болот да, изюминка жери болот да. Айтсакпы же айтсак деген мындай
эми жер болуп атат да. Эми жалпы телекөрүүчүлөр көрүп атат. Вау, кандай сонун үй бүлө. Мага кызык болуп атат дегендер азыр мени жаман көрүп Biz калышат. мындай жакын адамдарга эле айтчыктан алар да о деп өлө монтип угушат да. Менин көз карашымдан айтып бергенде. Жакын эмес болуп калды. Жок, мындай. Жок, баары көрүп атат да. Кыргыз элин баары көрүп атат. Көп телекөрүүчүлөр анан кийин биз үйдө отуруп кээде ушинтип ачып кетсем, тема ачылып кетсе айтып берсек, деп ушинтип сурай беришет да. Жарайт, эгер жалпы элге айтып берелиз. жарайт, эгер жалпы элге айтпай турган нерсе болсо, анда биз каршы жок. Бул сиздердин жеке Жок, жашооңузда. биз ойлотпайбыз, буну ошону бир башкача форматта кылып жарыя кылсак болот да. Бул пиар жагына тиешелүү маалымат дебейсиз. Подписывайтесь. Түшүндүм. 25 декабрь күнү. Сонун, анда мындай кылалы. Бизге режиссерлорубуз жалпы музыканы коюп беришсин, бирок ага чейин мен жалпы телекөрүүчүлөргө айта турган нерсем бар. 1 ноябрь күнү спорт ордосунда Күз кайрыктары аттуу концерттик кече болот. Мына ошол кечеге 2 чакыруу билетти ойнотконго даярбыз. Эгер барам десеңиздер, сиздерге да беребиз. Жалпы телекөрүүчүлөргө концертке барат элем дегендерге бизге байланышка чыксаңыздар болот. Телефон номерлор азыр сыналгасынан чыгат. Ал эми талапты мындай кылалы. Азыр бизге режиссерлор музыка коюп берет. Сиздер ошол музыкалык чыгарманын фонунда, романтикалык музыкада бири-бириңиздерге сүйүү сөздөрүн айтасыздар. Кимдики жакшы болсо, кимдики күчтүү болсо, ошол жеңет. Ошол жеңет. Бул бир. Анан телекөрүүчүлөр жалпы бүгүн бизге ушул 2 чакыруу билетти утуп алуу үчүн буга чейин биз интервью алкагында сүйлөштүк, жалпы маалыматтарды алдык. Ошонун ичинде жалпы бир суроо бар. Урмат менен Салидинос кайсыл жылы баш кошкон деген суроо. Мына ошол суроону кылалы, Ким билген болсо, байланышка чыгыңыздар, жана билетти утуп алыңыздар. Сонун. Ал эми бизге музыка коюп берсеңиздер болот. Урмат мырза, эми сизден баштайбыз, джентльменсиз, музыканы чыгарып бериңиздер. Келиңиз. Сиз ушинтип күлбөй туруңуз, сүйлөп атканда. Жан. Сүйүм мен. Билесиң да, экөөбүздүн ичибизде болгон сезимдер, бул аябай гормоналдуу, экөөбүздө бири-бирибизди кандай нерсе болбосун, экөөбүз окшошураак кылып чечкенге аракет кылабыз. Бири-бирибизге болгон эмне деп коючу эле? Связанность, байланышыбыз. Ошого карабастан деле мен дагы сени аябай жакшы көрөм. Кадимкидей үйдө же болбосо сен Саян менен Салидинос жөн тургузчу. Сол сүйлөп атып. Күндөр болду да, мындай кадимкидей жалгыз болуп калгандачы менчи мындай туруп, ясин ооруп калып, же болбосо барып кыз аскерге барып калганда үйдө жатып алып, ошо сени жазыгыңды кучактап, жыттап, сагынып. Бул эмне? Бул дагы сүйүү. Бирок сүйүү деген сагынгандан эмес экен. Сүйүү деген бирөөнү сүйүп, же болбосо бирөөнү кучактагысы келгенден эмес экен. Бирөөгө жакшы сөз айтканы келген эмес экен. Сүйүү деген бул менин оюмча переживать эткенден экен да. Чын эле, чын жүрөгүм менен сага мындай переживать этип, сени ойлоп, ошондуктан сен менин жүрөгүмдүн биринчи орундасың да. Рахмат. Вау! Всё, Урмат Токонбаев жеңүүчү болду. Сен ошол билеттерди утуп алуу үчүн эле сүйлөдүңүзбү? Ооба. Жок, эң кызыгычы Салидинос. Бар баланы карачы дегенде эле отурдуңуз. Ай, сонун, керемет. Мага жакты, чын. Эгер кыз болсо мен тиймекмин деген. Сразу эле жеңди го дейм, мен айта албайм андай. Жок, айта аласыз кандай болот. Күлөрөт аз бул. Күлүп. Жок, музыканы дагы бир коюп бериңиздер. Мен ошондой айтышым керек. Өзүңүздү колго алыңыз. Эми сиздин жолдошуңуз да, эми сиз буга айтпаганда кимге айтасыз? Мен да Диана окшоп отурайынбы? Айтып берип аткан сайын. Мен өмүрлүк жарым
Апе, өмүрлүк жарым. Мен эң жакын адамым. Дайыма мени колдоп, дайыма мен оюма эмне келбесин ошол идеяларды колдоп турган адамым. Эң жакшы көргөнүм. Мен айта албайм. Мен деген романтикалуу болуп өскөн эмесмин. Мен только уралат экенмин деп уруп койсуң. Тамаша бул эме. Чынын айтсам, бул адамга аябай ыраазымын. Бирок айта албайм сөз менен. Бирок аябай андай сөз менен жеткиз го дейм. Аны жеке айтасыз, э? Жеке айтып берейин, э? Жарайт. Тарынбагы болчу. Кол өрөт айтпайт да. Урушпагыла, урушуп кетсеңер да мени күнөөлөбөгүлөчү. Сен айтпай койдуң, анан мен айттым деп. Ооба, бирок чындыгында сүйүү сөздөрүн мырзага көбүрөөк жарашат го деген айтканымча. Эми мындай кылалы. Эми жалпы сонун сүйлөдүң Самат мырза. Эфирден пайдаланып, жалпы кыргыз элине дагы сонун бир аткаруу болсун. Сүйүктүүңүзгө бир арнап дагы бир чыгарма аткарып бербейсизби? Special for you дейт го. Special for you. Анда бул мен репертуарым, ойноп жүргөн эле репертуарым ырлардын бири болсун. Аябай жагат бул чыгарма. Анан Салижина сукпаган чыгармалардан барбы? жок. Жокпу? Баягы ачык болгон. Бүт баарын билем десең, э? Соц тармакта бир видео киргизипсиз да? Көрөңүн ыргап атканын депчи. Ошону көрүп алганда киресиз. Болбойт да. Тамашалуу видео деп кабыл алалы. Келиңиз. Сүйүктүү. Анда эмесе Исмай Абдыкадыровдун Биз экөөбүз деген чыгармасы. Вау, сонун. Билбейм кайдан жаралгансың сен мага, маңдайымдан бүткөн жалгыз бакыттай сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан башкаларды мени сага татыбай же болбосо sen жаралып мен үчүн жаралганда мендик болуп жаралдым а болбосо айтчы жаным мен үчүн зарлап тапкан перзентиндей көрүндү уктаганда сенин уйкуңду ойлорума Биз экөөбүз эки сандай барабар
эки суудай бириккен биз экөөбүз эки суудай бириккен. Браво! Браво, браво. Сиз бир күн боштондукка чыктыңыз. Рахмат. Каалаганыңды жасап кел деп уруксат берет Салина сизге. Вау, сонун керемет. Биринчи жолу аягына чейин укпадыбы Диана Токойс. Жанакы видеодон кийин ошондо эле ойлоп. Видеого салдыңарбы? Түшүнбөй аткандар болсо, Салинас видео киргизген экен, тамашалуу видео. Жолдошуңдун үнүн укканда депчи. Мына ошого тиешелүү сүйлөшүп атканбыз. Эми дегеле үйдө баягы чыгармачылык кечеге өзүнчө бир убакыт бөлөсүздөрбү же бош убакыт болгондо элеби? Бул биз маанайыбызга жараша болот. Маанайга. Ар бир эле ырчыга илхом деген келет да. Илхом деген келгенде анан башталат да баары. Ырларды алып ырдамай, каткан ырлардын баарын чыгармай. Мисалы бир жумада канча жолу? Чогулуп олтуруп. Көбүнчө урматтыкка көп келет, анткени гитара менен үйдө көп ырдагысы келет. Кандай десем, баары бир илхом келип калат да. Анан ошол маалда биз буга тоскоол болбой кетип калыш керек. Сиздин жиңиңиз келген учур болсо ырдабай деле калат да. Ооба. Ырдабай турчай. Памперсин алмаштырып. Ошондой эле болот. Ошондой эле болот. Сонун. Эми буюрса бошоп калат чыгарсыздар. Анан азыр дагы бир оюн даярдап койдук элек сиздергечи. Буулуп калган экенсиздер, эмоцияларга тиешелүү бир оюндардан. Анан ага чейин бирок мен дагы бир жалпы суроо бергим келип турат, балким кыргыз элине дагы кызык болот чыгар. Экөөңүздөр баягы ырчылык карьераңыздарды баштаганга чейин кандай инсан элеңиздер, кандай адам элеңиздер? Ошол бала кездеги Урматка, Саличинаска бир саресеп салып көрөлүчү. Ошондон бери жашооңуздар кандай өзгөрдү? Кандай адам болдуңуздар? Кандай сапаттарга ээ болдуңуздар? Же болбосо адамдык сапатыңыздар өзгөрдү, өзгөргөн жокпу? Өйдө төмөн. Ошол кездеги, бала кездеги кыялыңыздардын канча пайызы орундалды? Же балким сиз ырчы эмес, космонавт болгуңуз келчү эле убагында ошол тууралуу бир аз айтып өтпөйсүздарбы? Мен эң башкысы бул кичине кезимден бери эле кыялым болчу, ырдоо. Бирок буну мен баары бир кандай десем, хобби катары деп ойлоп, анан профессионалдуу эмес, э? Профессионалдуу эмес. Хобби катары ойлоп, анан Манаска тапшырарын алдым. Ошол искусство факультети бар экенин билип, көркөм өнөр факультетин билип, анан сүйүктүү агайым бар болгон үчүн эле өтүп кеттим десем болот. Анткени өзүм ошо мындай эле профессионалдуу эмес деген деңгээл деп ойлоп аткам да, өзүм ошого баары бир кыялыңа кандай десем бир чоң кадам жасадым десем болот. Ошондо анан чынында иштеш керек экен, окуп көрүш керек экен деген нерселер келген. Мисалы, ошондо менде билбейм, Урматка ага чейин Акшолого катышчу. Кичинекей кезимден бери Акшоло балдар хорунда. Сиз ошол жерге катышып жүрүп, анан өзүңүзгө ишенчмейсизби? Жок, өзүмө ишенгенден эмес, өзүмө аябай ишенем. Мен ишенем. Сцена ырдагандан, балким тажагандан болуш керек деп ойлойм да. Жок, балким ооба, бирок хор деген бул сен баарыңар чогуу, анан хор деп чогуу турасыңар дайыма. А мен дайыма өзүмдү солист катары көргүм келчү да. Бирок мен баары бир солист болчумун ал жерде деле. Айтор, эмнеден баштарыңызды билбей турган экенсиздер. Ошондо мен башка тарап журналистика, сиздин ордуңузда отургум келчү, мисалы айтайын. Ушундай алып баруучу болуу бул мен үчүн дагы бир сонун кыялдардын бири болчу. Ошондой кыялымда бирок баары бир ичиңде эмне болуп атса, ошол нерсеге көздөй барат экенсиң да. Ошентип анан музыка тарапка кеткем. Биздин жалпы жетекчилерге бир айта кетеличи, эгер алып баруучу керек болсо, даяр кадр бар экен бизде. Саламатсыздарбы деп. Урмат мырза, сизчи? Меники деле ушундай эле, кичинекей кезимден баштап эле чыгармачылыкка көбүрөөк жакын болчумун да. Анткени эсимде бар. Атам мен потолокко чейин мынтип көтөрүп туруп ала тоо 2 жашымда эсимде бар да, ошонткеничи. 2 жашыңызда эсиңизде? 2 жашымда. Анан дайым ошо ырдап бере берчү да. Ала тоо акалпагың деп. Ошол анан 4кө чыккандан кийин анан мен ошонун эмесин сезе баштадым да. Үзүрүнчү ошонун көрсө ушинтип ырдап акча тапса болот турбайбы депчи.
атам мынтип достору же туугандарын ээрчитип келип кана балам ырда дейт. Отуруп ырдагандан кийин беришет акчачы. Анан жакты. Жакты ошо мен кетип негизи эле ошол ата энеме ошо ыраазычылыкта мен ошол кездеги чүмкүнтүп чүмкүнгөн эмем жок да. Ачып жарык болуп жүрүп туугандардын арасында кайсы жерде болбосо деле ушинтип жүрөм да, мынтип кандайсыңар депчи. Анткени бул воспитание, тарбиядан да ошол ата энеме ыраазычылыгымды билдирем. Анан обязательно болот бул нерсе. Переходной возраст болот, ырдап мектепте ырдап жүрөт деле 9-8 класстарда деле мындай не кылам ырдап деп делечи, үнүм бузулат, ломка, вообще момундай сүйлөп калгам. Анан кичинекей кезден бери эле байкем спортко катышып жүрчү, кикбоксер болот. Мен деле бүт бар менен мушташып жүрөм. Ошол кезде мода болчу чындыгында, спорт түрү. Анан баарына мушташып жүрүп, анан ошо спортко кирип кетип, анан бизде ошо самбо ачылып калган да. Мектепте самбо ачылып, анан самбого кирип өлө кызыгып баштагам. Анткени чөйрөм, досторум бүт ошо тренировка менен алек болуп калганда, самбо тренировка, ошо биз Киргизия даярданабыз, республиканский даярданабыз деп. Анан биз ошондо мен 56 веске куушум керек болуп атып, весогонка болот да, ичиндечи веска нетип атабыз, матта чуркуп атабыз. Анан агай уже мындай чоң бир пленка баштыкка, ошо экөөбүз ошо весте экөөбүз чыкмакпыз, ошол жака киргизди да. Курткабыз менен ошо пленканы жапты, ичине терип атабыз. Анан ошол кезде директрисалар аябай мени жакшы көрчү да, баары бир ырдаткысы келе берчү. Залга чейин өтүп келип туруп, урмат, где десе, мен тиякта веска нетип атам да. Быстро тияка барып, Сарыөзөн конкурсу болуп атат, конкурстар болуп атчу да. Ты должен петь, ырдашың керек, бас деп. Мен агайды карап атам. Анан агай урмат, не? Бар ырда деп атат агайчы. Өзүм агайым да айтчам. Сенден самис чыкпайт. Мен кызарып, веска нетип атам да ишечи. Тиякта репетиция болот ишо. Йо деп ошондой кебеттен мен чыгып агайым да урушуп, не ырдап айтасың деп, анан ошентип мени тияктан барып ырда деп ырдаттырган да. Ошо агайга да баа берем. Азыр аябай чемпиондорду өстүрүп атат. Биз барып жүргөндө кичинекей балдар теме кызчы. Ошол жерде Эмирхан, Артур деген балдар азыр самбонун дүйнөлүк чемпиондорун алып атышат. Ошо Эмирхан деген дүздодон да алып келип атат. Бул эмне деген билдирет? Агайдын дисциплинасы. Биз просто ошол моментте эксперимент сыяктуу болуп калдык да. Агай эми баштап келатканда биз да күчтүү болуп баратканбыз, бирок азыр балдары кадимкидей физикалык жактан дагы, анан өзүнүн балдардын духу дагы бар да. Ошондуктан жакшы результаттар көрсөтүп атат. Мугалимдер болбосо самбист болуп калмаган экенсиз азыр да? Эми спорт жакка кетмекмин го дейм. Балким, бирок ошондой. Жоопко жооп бердим го дейм. Ооба, рахмат. Сон жооп болду. Эгер урмат ырчы болбосо самбист болмок экен, сиз ким болмоксуз? Мен журналист болмокмун. Журналист болмоксуз, э? Ооба. Сора деме, журналист болбогонуңузга рахмат. Балким бул жерде отурбай калмак белем, э? Салижинас отурмак, урматтуу карбап. Сорун, келесі арада мен сиздерге жакшы бир оюнду сунуштайын. Салижинас, бул сизге. Урмат, бул сизге. Бул жерде быйтыкчалар бар, смайликтер. Анан столго деле коюп койсоңуздар болот. Анан бир-бирден аласыздар, көмкөрөсүнөн коюп коюңуздар, көмкөрөсүнөн көрбөй туруңуздар, э? Бир-бирден аласыздар. Азыр музыка жаңырат. Жалпы телекөрүүчүлөрдүн арасынан биз сиздердин кимиңиздер актёрдук чеберчиликке мыкты экениңиздерди аныктайбыз. Түшүнүктүү болду, музыка жаңырат. 1 2 3 дегенде кагазды карайсыздар дагы. Биринчи карап аласыздар, анан ошол телекөрүүчүлөргө көргөзүп, ошол быйтыкчаны кайталап, туурап көргөзүп бергенге аракет кыласыз. Гитараны коюп койсоңуздар болот азырынча. Биринчи быйтыкчаны карай бериңиздер, өзүңүздөр. Урмат, сиз да карап алыңыз. Бирден эле карайсыз. Ооба, бир-бирден алып, бир убакта экөөңүздөр көргөзүшүңүздөр керек болот, э? Кагазды дагы сөзсүз телекөрүүчүлөр көрсүн, быйтыкчаны канчалык деңгээлде окшоду. Бирибизге көрсөтөт. Жок, телекөрүүчүлөргө бул жака эле. Азыр көрсөтөр эле. Жок, азыр эмес, 1 2 3 дегенде. Музыка кетти, музыка коюп бериңиз. Даярсыздар, э? 1 2 3 көрсөтөлү. Сразу көрсөтөбүз. Ооба. Кани көрсөтөм. Кебетеңмен десек күлөт койбу? Сорум, кийинкиси. Кийинкисине өтөлү. Очким жок экен, ұмытмекмін. Браво, кийинкисине өтөбүз.
Баамдап туруңуздар, телекөрүүчүлөр, аныктайсыздар, кимиси тагыраак кылып атат. Браво. Сорун. Айыл, эме экен, кандай? Бул биздин Саян экөөбүздүн эмебиз, любимый. Вау. Ага. Это что такое? Идея келгенде. Бул Диана бир өлө умный бир сөз айтканда. Вау, сорун, кийинкиге. Бул Диана когда Диана жакшы көргөн быйтыкчасын таптык. Бул? Жини келгенде урмат. Баланы өзүңүз эле карап каласыз да. Мен монтип калам аны, монтип ыйлап калам. Меники мондай экен. Бул Диананын быйтыкчасы. Бул Диана когда мен эме мага, пожалуйста, Меники бүттү. атын унутуп калдым. Эмне? Браво. Мага бабыл чай алып бергенден кийин кебетеси болуп калат да. Барын айтып берип салайын. Барын айтып берип салайынбы? Сырыңыздар аябай көп окшойт, сиздер бир подкастка чакырыш керек экен, Обязательно. Ооба, бир 2-3 сааттык подкастка чакырбасаңар болбой калдыбы дейм. Ооба, мен урмат, негизи урмат өзүнчө эле бир чакырып сүйлөшүш керек болуп калыш. Сиздин жаныңызда ба, кенен сүйлөй албай элечи, коркуп элечи. Мени көргүсү келбей калам. Өзүнчө чакырып сорун. Эми бүгүн тилекке каршы сиздердин жооңуздарга, сурооңуздарга жооп ала алган жокпуз. Бирок сиздерге ушул билеттерди сунуштайбыз. Эгер кааласаңыздар, концертке барып келсеңиздер болот, Анан эркин микрофон берели сиздерге. Тилекке каршы 1 сааттык эфирибиз дагы жыйынтыктап калыптыр. Мен көп суроолорду даярдап келдим элем. Ошолордун 4-өөнү гана бере алдым сиздерге. Биз көп сүйлөгөнүбүздөн чыгыш керек, болуп калган турбайсыз. Ооба, мен негизи буга чейин интервью урматтын, сиздин интервьюларыңызды көрүп чыктым да. Анан урмат көп деле сүйлөбөйт экен да, негизичи. Анан Салидинас да. Мен буга бердим микрофонду, сүйлө деп. Жашоо ушундай болуп калат экен, үйлөнгөндөн кийин. Келиңиз, эркин микрофон жалпы элге кайрылып алсаңыздар болот. Келиңиздер, ассалам алейкум да бир жолу. Баарыңыздарга бейпил түн, баарыңыздар ушинтип жакшы жыргап, азыр өзүңөрдүн төшөңөрдө жылуу жаткан учурда биз силерге сүйүү кааламакчыбыз, ден соолук кааламакчыбыз, жана ушул үй бүлөлүү бакытты кааламакчыбыз. Дайыма эле күлкүңөр жана силердин жүзүңүздөгү күлкүңөр түшпөсүн, өчпөсүн. Ооба. Анан кийин жакын адамыңар жаныңыздарда болсун. Ушу силерге да чоң рахмат. Бизди катайын мынтип кайра дагы бир жолу мынтип жандырып, ушу эфирге келип бергилечи дегенде биз аябай кубанып. Силерди унуткан жок, эмне эле унутуп калдык деп атасыңар. Биз көптөн бери келелик болчук да, ошондуктан аябай кубанып, сүйүп, жыргап, сүйүнүп келип отурган учурубуз. Дагы бир жолу ассалам алейкум. Оорубаңыздар, силер менен Урмат Тукумбаев. Вау. Сон келиңиз. Жалпы кыргыз элиме эң башкы каалап кетерим бул бейпил түн азыркы учурда. Анан эң башкысы бул Кыргызстаныбызда тынччылык болсун дайыма. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат. Бизди эстеп турганыңыздарга рахмат, унутпай. Чынын айтсам, көп келип турганга аракет кылалы. Буюрса жаңы чыгармаларды, жаңы пландарды көрө аласыздар деген ойдомун. Вау. Сон келиңиздер анда сахнага сиздерди узаталы, микрофондорду алып алыңыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы негизи эле Урмат менен Салидинастын эме жогоруда интервьюсун көрө алдыңыздар. Азыр эми үй бүлөлүк маселе менен, үй бүлө менен көбүрөөк болуп, азыр эми чыгармачылыкка акырындан келе жатабыз деген учуру. Ар бир 5-күнү сиздерге албетте биз жаңы клиптерди, презентацияларды кылганга даярбыз. Мына ошолордун катарында буюрса, мына ушул жалпы бактылуу шоу-бизнес чөйрөсүндөгү үй бүлөнүн дагы жакшы бир чыгармаларын окуганга даярбыз. Балама аттуу чыгармасы, келиңиздер. Gülü
картайгандар кабел болор кагылайын орун басары алдей ай көпөм ай кагылайын орун басары алдей ай көпөм ай кагылайын орун басары көңүл тата кылган медерим көзүмдөгү эки кареги кантан таттуу гүлдөн жиди артык кандан чыккан асылдан эги алдей ай бөпөм ай кандан чыккан асылдан эги алдей ай бөпөм ай кандан чыккан асылдан эги алдей ай бөпөм ай кагылайын орун басары алдей ай бөпөм ай баламакты баламазары. Браво! Кол чабуулар болсун, Нурмат Оконбаев, стадионыңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Муз Лайв, Авторика, Муз Канал, жалпы биз менен чогуу болуңуздар. Расул Жумашев, кийинки эфирлерден жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.